Таластын ак алтыны деп аталган төө бурчакты эрте жазда дыйкандар эгип, учурда жыйноо менен алек. Дыйкандардын айтымында төө бурчактын түшүмү жакшы, ага катар баасы дагы туруктуу. Нуржан Алтынбеков Талас районунун Көйгөй айылынын тургуну. Эрте жазда 50 сотук жерине эккен төө бурчагын жулуп жатат. Үй бүлөсү жана кошумча жумушчуларды алган. Дыйкан айтымында быйыл суга сууда көйгөй жаралганы менен түшүмдүүлүк жаман эмес. Бул жер өзү 50 сотик томатный урузун тикебиз. Былтырга салыштырмалуу жакшы, түшүм жакшы. Баасы дагы былтырга караганда буюрса көтөрүлдү баасы. Азыркы убакта жыл атканы жүрөбүз. 3 жыл сугардык. Былтырга караганда жакшы дейт. Эми бул адам өзү иштегенине жараша болот го. Жайбы иштешти алышып атат да жакшы. Жакшы менет кылсаң, түшүмдүүлүк болот. Таластык дыйкандар ар жылы төө бурчак айдап, андан мол киреше алуу менен үй бүлөлүк кирешелерин толуктап келишет. Төө бурчактан мол түшүм алуу үчүн жерди которуштуруп айдоо зарыл. Жергиликтүүлөр акыркы жылдары мөмө жемиштерди өстүрүүгө дагы кызыгып жаткандыгын билдиришти. Фасолдор болсо асты 3тен сугарды, арты 5тен сугарды. Эми фасол түшүмдүү болуу үчүн себа ортуш керек. Эми берги отошторуш керек. Эми мендикти буйрса мен чөп пайдайын отом берге. 5-4 жылдан кийин арпа, будай, ушундай кылыш керек экен да себеп болот. Ошондо түшүм жакшы болот экен. Суунун тартыштылыгы байкалды, кыйын эле болду. Төө бурчакка болгон баанын жогору болушу Таласта бул өсүмдүктүн аянттардагы көбөйгөнү байкалган. Талас район аймагындагы 10 миңден ашык аянттагы бул өсүмдүктү дыйкандар быйыл көбүрөөк аянтка эгишкен. Талас районунда быйыл 2025 жылы 12183 аян тейлеген төө бурчак айдалган. Былтыркы салыштырмалуу 319 гектарга көп. Быйыл эми өсүп барышка маалым болгондой суу тартыштык болуп калды, бирок куракчыл болуп, бирок ага карабастан ушу сууну дыйкандар жетип берүү боюнча иштер убагында жүргүзүлдү. Азыр төө бурчактын түшүмдүүлүгү 1,5-2 тоннанын тегерегинде болуп атат. Ал эми баасы толук чыга элек. Баасы боюнча бүгүнкү күндө 105-110 сомго чейин болуп атат. Район боюнча көбүнчө бизде төө бурчактын лопатка сорту айдалган. 80% түсөт. Анан калганы багы элдин арасында цветной деп коет. Скороспелка, Нирвана сорттору калган 20% түсөт да. Талас областында быйылкы жылы бул чанактуу өсүмдүктүн аянты 53 миңден ашык аянтка эгилген. Былтыркы жылга салыштырмалуу 3000 гектарга көп. Ал эми төө бурчактын түрүнө жараша баасы дагы жаман эмес. Учурда кабыл алуу жайларында төө бурчактын жыйналган түшүмдөрү кабыл алынууда. Норузбек Шабдомек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас району.